Бүгін 24 март Кыргызстандын жаңы тарыхындагы бурулуш күндөрдүн бири. Так ошол күнү 2005 жылы Кыргызстанда Жоо-Казан ыңкылабы деген ат менен таанылган алгачкы элдик революция болуп өткөн. Элдин адилетсиз бийликке каршы турган бул күнү тарыхта элдик революция күнү катары белгиленип келет. Уважаемые граждане Кыргызстана, я прошу, чтобы вы шли к нам с нами, но мирно, без всяких 2005 жылдын март айында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Оболу Жалал-Абад шаарында тынч митингге чыккан. Кыска убакытта бул нааразычылык бүт өлкө аймагына жайылып, 24 мартта Бишкек шаарындагы Ак үйдү басып алуу менен жогорку бийликтин алмашуусуна себеп болгон. Ошол учурдагы президент Аскар Акаев үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Президент Садыр Жапаров бул күндүн маанисин баса белгилеп, 2005 жылдагы ошондой эле кийинки ыңкылаптар, 2010 жана 2020 жылдардагы окуялар ар бир бийлик үчүн сабак боло турган тарыхый фактылар экенин айтып келет. Урматтуу кыргызстандыктар, соңку тарыхыбызда коррупцияга чырмалышып калган авторитардык бийликке каршы күрөш кечээ жакында белгиленген Аксы окуясынан башталып, мына бүгүн эскерилип жаткан 24 марттагы элдик революция 7 апрель окуялары менен уланып, акыры октябрь окуясына алып келгендиги баарыбызга маалым. Кыргыз эли эзеттен сабырдуу, айкөл эл, баарына чыдамы жетер. Бирок адилетсиздик менен эгерим элдешпеген, сабыры түгөнүп жалданып алса, эч бир күч токтото албаган өжөр эл. Мына ошол 2005 жылдын 24 мартына чейин эле коррупцияга белчесинен баткан, үй бүлөлүк башкаруусун билмексен болгон текебер бийликке эскертүү берип, сес көрсөтүп, акыры элдин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыгын жогору койгондордун эсебин колуна берип, тарыхый бурулуш жасаган. Ошентип, кыргызстандыктар эгемен мамлекетте эркин жашоо чыныгы бакыт экенин, адилет башкаруу, биримдик өкүм сүргөн жерде өнүгүү болорун, калыстыкты туу туткан эл экенин дүйнө жүзүнө жар салган. Мамлекеттүүлүккө таасири зор мындай өзгөчө окуя урунттуу учурлар баарыбызга сабак болушу керек. Баш мыйзамда бадырая белгиленип жазылган бийликтин чыныгы ээси эл экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Эл жөндөн жөн толкубастыгын, негизи жок эле козголбой тургандыгын жадыбыздан чыгарбашыбыз кажет. Кокус муну баарын көз жаздында калтырып, кайдыгер мамиле кылсак, бийликтин ээси болгон элибиз дагы калыбынан жазбаган карт тарых дагы кечирбейт. Бут берекеси төгүлгөн жерибиз, каада салты, нарк насиле менен жашап, ток бейил тарткан калкыбыз бар. Мына ушундай касиеттүү жерде ырыс кешиктүү элибиздин үмүт тилегин актоону башкы милдетибиз. Калк кызыкчылыгына багытталган реформаларды ишке ашыруунун башкы максатыбыз деп билебиз. Урматтуу мекендештер, эгемен Кыргызстаныбызга адилеттүү башкаруу жана ынтымак керек. Ошондо өнүгүү болот, ошондо өсүү болот. Журтубуздун биримдиги арта берсин. Эл кызматындагылар элдин үмүт тилеги менен максат мүдөөсүнө жетүүсүн камсыз кылалы. Эгемен Кыргызстан үчүн баарыбыз жоопкерчиликти сезе билели. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Кыргызстан соңку 20 жыл ичинде 3 жолу революцияны баштан кечирди. 2005 жыл 24 март Жоо-Казан ыңкылабы, анда Аскар Акаев бийликтен кетти. 2010 жыл 7 апрель кан төгүлгөн революция. Бул жылы Курманбек Бакиевдин бийлиги урады. 2020 жыл 5 октябрь шайлоо жыйынтыгына каршы нааразылык. Анда Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кетип, бийлик кайра алмашты. Бул окуялар өлкө элинин саясий аң сезими жана укук талап кылуу маданияты жогору экенин көрсөттү. Бул күн жөн гана эскерүү эмес, келечекке карай сабак алуу күнү. Ар бир бийлик элдин үнүн угуп, ачык айкын, жоопкерчиликтүү иш алып барууга тийиш. Анткени тарых далилдегендей, эл менен эсептешпеген бийлик узакка туруштук бере албайт. Кыргызстанда дайым тынчтык болуп, коом ынтымак жана акыйкат жашасын. Элдик революция күнү бул саясий күрөштүн гана эмес, ыйман, үмүт жана өзгөрүүгө болгон элдин ишеними менен байланышкан күн экени унутулбасын.